Бул Казакстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи ачылган порт. Биздин негизги милдет жүктүү Каспийдин аркы жээгине мүмкүн болушунча төмөн чыгым менен мүмкүн болушунча кыска убакыттын ичинде жеткирүү. Быйыл бир кеме пайдаланууга берилди жана жыл аягына чейин дагы 3 ишке кирет. Бул порт аркылуу Европага жөнөтүлгөн жүктөр Казакстандан гана эмес, Кытайдан да келет. Биз Азербайжандын Алят порту менен байланышта турабыз. Курык порту бул Каспий деңизи аркылуу Казакстандан Перс булуңунун мамлекеттерине жана Европанын өлкөлөрүнө чыгуу үчүн маанилүү транспорттук логистикалык түйүн. Казакстан Евразия материгинин чогортусунда жайгашкан өлкө болуп, Европаны жана Азияны байланыштырып турган маанилүү транспорттук коридор болуп саналат. Өлкө аймагындагы стратегиялык порттор сооданын гана эмес, транзиттик мүмкүнчүлүктөрдүн да өзгөчө инфратүзүмү болуп эсептелет. Ушундай порттордун бири Каспий деңизи боюнда жайгашкан Курык порту. Курык порту Маңгыстау облусунун Каракия районундагы ошол эле аталыштагы айылдан 17 чакырым алыстыкта жайгашкан. Кең аянтты ээлеген өзгөчө паромдук терминал өлкө экономикасына зор түрткү берүүдө. Жыл сайын порттун инфратүзүмү өнүгүп, Каспий деңизи аркылуу Перс булуңуна жана Европага чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип жатат. Казакстан Каспий деңизине 2 деңиз чыгышы бар жападан жалгыз өлкө. Алардын бири Курык порту. Мы свою работу ведем уже 8-й год. Биз ишибизди 8 жыл мурун баштаганбыз. Бул жылдар аралыгында көп иштер аткарылды. Азыр болуп жаткан геосаясий өзгөрүүлөрдү эске алганда, порттун иштеши Казакстан аркылуу өтүүчү жаңы жүк ташуу жолдорун өнүктүрүүдөгү маанилүү этапка айланды. Курык порту орточо алганда жылына 2 миллион тоннадай жүк өткөрөт. Бирок биздин өндүрүштүк кубаттуулук 3 эсеге көп жүк өткөрүүгө жетет. Бүгүнкү күндө биз андан ары өнүктүрүү боюнча иштеп жатабыз жана эң оорчундуу маселе бул Казакстандын паром флотунун пайда болушу. Это появление казахстанского паромного флота. Курык порту иштей баштагандан бери Маңгыстау облусу үчүн жаңы этап башталды. Жүздөгөн жергиликтүү тургундар туруктуу жумуш менен камсыз болушту. Транспорт жана тейлөө кызматтары өнүгүүдө. Бул долбоор өлкөнүн ички транспорттук логистикалык тармагын бекемдеп гана тим болбостон, региондун социалдык абалына да оң таасирин тийгизүүдө. Жергиликтүү тургун Абат Ескендер уулу паромдорго кызмат көрсөтүү бөлүмүнүн адиси. Ал бул портто 7 жылдан бери эмгектенип келет жана өзүнүн жумушу тууралуу кенен айтып берди. Басты милдетим паром аркылуу жүк жөнөтүү жана кабылдоо, ошол жумуштарды уюмдастыруу. Менин негизги милдетим жүктөрдү паром аркылуу жөнөтүү жана кабыл алуу иштерин уюштуруу. Биз вагон жана автотранспорт менен келип жаткан жүктөрдүн түрлөрүн көзөмөлдөп, алардын документтеринин тактыгына жана тууралыгына жооп беребиз. Бул иш өзгөчө кунт коюуну жана тактыкты талап кылат. Кээде айдоочулардын кээ бир документтери толук болбой калат же жүгүнүн документтери жок болуп чыгат. Мындан тышкары паспорттун мөөнөтү бүтүп калган учурлар да болот. Натыйжада керектүү документтер жетишпей калат. Мындай учурларда биз аларды тиешелүү органдарга жөнөтөбүз. Ал жерде алар тиешелүү мекемелер менен байланышып, кайра кайтып келишет. Кезекке турушат жана атайын форма аркылуу каттоодон өтүшөт. Анан келип, кезекке туруп, паром аркылуу жиберемиз. Курык порту темир жол жана деңиз жолдорун бириктирүүдө негизги ролду ойнойт. Бул өлкөнүн транзиттик потенциалын чыңдоого өбөлгө түзөт. Порт кызматкерлеринин мойнунда экспорттук жана импорттук жүктөрдү ишенимдүү жана өз убагында ташууну камсыз кылуу боюнча чоң жоопкерчилик турат. Порттун жааматы жаш, муну казакстандык кадрлар деп айтсак болот. Орточо жаш курагы 35 жашты түзөт. Биз шаардан 70 чакырым алыста жайгашканбыз. Бирок жергиликтүү аймак жана Курык айылы менен жакшы кызматташтыкты түзө алдык. Жумуш орундарын түзүү боюнча ири программалар ишке ашырылды. Биз 2 программанын алкагында 46 адамды жумушка орноштурдук. Работников по этой программе.
Бул жерде жүк ташуу иши тынымсыз жүрөт. Курык порту аркылуу Казакстан эли үчүн азык-түлүк импорты жүргүзүлөт. Ал эми экспортко Европа жана башка өлкөлөргө химия өнөр жайынын товарлары, буудай жана көмүр жөнөтүлөт. Бул порту Казакстан эле эмес, Кытайда Европага чыгуучу жол катары пайдаланат. Куруктан чыккан паромдордун негизги багыты Азербайжан. Бизден өткен жүктерді біз Азербайжанға осындай жүк. Биз Азербайжанга биздин аймак аркылуу өткөн жүк ташуучу унаалар жана жүк вагондору тууралуу маалымат берип турабыз. Жабдуулар өнүккөн. Санарип форматта биз Азербайжандагы Алят порту менен байланышып турабыз. Албетте, Азербайжандан бизге келүүчү жүктөрдү биздин азербайжандык өнүктөштөр электрондук түрдө жиберишет. Ошондуктан биз алар үчүн керектүү документтерди алдын ала даярдап, жүктү кабыл алууга даяр болобуз. Бул абдан ыңгайлуу. Анткени кайсыл жүк жана кайсыл транспорт каражаттары паром менен келерин алдын ала билебиз. Ошентип биз кеме жиберүүгө тез даярданып, өз жүктөрүбүздү да оңой жүктөп кайра жөнөтө алабыз. Кайтадан жолго салып жүрүүбүзгө ыңгайлуулугу көп. Курык порту табигый жана коммерциялык зонада жайгашканы менен өзгөчөлөнөт. Мындан тышкары Казакстан аркылуу өтүүчү негизги логистикалык жолдорго жакындыгы бул аймактын маанисин дагы арттырат. Биз бүгүн портто айдап кирип, айдап чыгуу принциби менен иштейбиз. Башкача айтканда 15-20 вагон темир жол менен Казакстандын экспорттук жүктөрү менен келип, паромго айдалып жүктөлөт. Паром андан ары Азербайжанга жөнөп, андан ары Грузия, Түркия аркылуу Кара деңизге жетет. Башкача айтканда, Курык порту ушул коридордун негизги звеносу болуп эсептелет. Биздин башкы максат жүктү Каспийдин ары жагына эң төмөн баада жана эң кыска убакытта жеткирүү. На ту сторону Каспия. Курык порту Каспий чыгыш жээгинде климаттык шарты ыңгайлуу булуңда жайгашкан. Ошондуктан темир жол жана автоунаа менен келген жүктөрдү паромго жылы бою кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар. Башында портто бир гана кеме токтотуучу жай 6 темир жолу жана 1 вагон паркы болгон. Азыр темир жолдорунун саны 12ге жетти. 2 парк жана 4 кеме токтотуучу жай бар. Товарды кабыл алуу жана бажы көзөмөлү тууралуу маалыматты кеме токтотуучу жердеги бажы кызматкери Серик Нурманов айтып берди. Әрине, бізде бірнеше саладан тұрат, бұл жерде транспорттық бақылаудан. Албетте бизде бул жерде бир нече көзөмөл багыттар бар. Баары транспорттук көзөмөлдөн башталат. Андан кийин убактылуу кирүү, жүргүнчүлөрдү бажы декларациясы жана бажылык тариздөө жүрөт. Ошондой эле эл аралык транспорт каражаттарын каттоо иши жүрөт. Анткени биздин мыйзамдарга ылайык бул транспорт каражаттары 90 күндүн ичинде бажы төлөмдөрүн жана салыктарды төлөбөстөн эркин кирип, жүктөрдү түшүрүп, кайра чыгып кетүүгө укуктуу. Бул процесс биздин ыйгарым укуктуу кызматкерлер тарабынан көзөмөлдөнөт. Соны кадағалайтын бізде козорлы кызматкерлерimiz бар. Транзиттик жүктөр боюнча документтер дайым эле талаптарга туура келе бербейт. Ушундай форс-мажордук кырдаалдар үчүн порт аймагында убактылуу кампалар каралган. Бул жерге жүк баардык керектүү документтер даяр болгонго чейин 4 айга чейин сакталат. Мисалы бізде қазір карым-катнаш басты сообщение дейбиз ғой, эки ортада Азербайжан халкына паромдук. Азыркы учурда бизде негизги байланыш бул Азербайжан эли менен болгон паром каттамы. Эгер жумасына эсептесек, орточо 12-13 паром келет. Күндүк эсеп менен 3-4 паром. Айрым учурларда 1-2 паром келиши мүмкүн. Бул жерде дагы бир өзгөчөлүк бар. Бул аба ырайына жараша болот. Анткени биздин Каспий деңизинде аба ырайы бат өзгөрүлмө. Айрыкча жазында жана күзүндө метео абал коопсуздукка таасир этет. Адамдардын коопсуздугу биринчи орунда турат жана кемелерди кабыл алууда жана чыгарууда бул маселе өзгөчө көңүл борборунда. Сактайт, биринчи адам коопсуздугу, биринчи соған карайбыз. Сондықтан мына киргизип чыгаруу, суда заход дейді ғой. Сол киргизип чыгарууга өтө үлкөн көңүл бөлүнөт. Кытайдан Европага жүктөрдү жеткирүүдө кургактык жолу барган сайын маанилүү болуп баратат. Эксперттердин пикиринде Каспий деңизиндеги Актау порту жүк агымынын көбөйүшүн көтөрө албай калышы мүмкүн. Ушул учурда жыл сайын кеңейип жаткан жана терминалдардын санын көбөйтүп жаткан Курык порту өз мүмкүнчүлүгүн көрсөтүүдө.
Ауыл шаруашылык өнүмдөрү Айыл чарба продукциясы жагынан алганда биз өтө жогорку потенциалы бар өлкөбүз. Биз бул продукцияны ар кандай базарларга чыгарышыбыз керек жана милдеттүүбүз. Өткөн жылы Курык порту аркылуу болжол менен 25-26 миң тонна дан азыгы ташылды. Бул көрсөткүч келечекте көбөйүшү мүмкүн. Азырынча порттун контейнердик жүктөрдү өткөрүү мүмкүнчүлүгү жылына 140 миң контейнерди түзөт. Бул жерде 20 футтук стандарттагы контейнерлер жөнүндө сөз болууда. Болжолдуу түрдө бул көлөм 200 миңден ашышы мүмкүн. Эгерде өсүү ушундай ылдамдыкта уланса, биз чоң пайдага ээ болобуз. Одан бир шама жакшы пайда көрөбүз. Паром кеме токтотуучу жерге жакындаганда порт диспетчери анын келиши тууралуу адаттагыдай кабар берет. Жүктү кабыл алуу үчүн атайын комиссия түзүлөт. Бул комиссияга бажы, чек ара кызматтарынын, санитардык эпидемиологиялык станциянын жана темир жол кызматкерлеринин өкүлдөрү кирет. Жалпысынан жүктү түшүрүү, кабыл алуу, документтерди тариздөө жана башка кошумча иштер 12 саатка жакын убакытты алат. Азыркы учурда чет өлкөлөрдөн келген жүктөр тууралуу маалыматтар ушул диспетчердик бөлүмгө келип түшөт. Кеме келгенде бош причал аныкталып, кемени кабыл алуу жана жүктү түшүрүү же жүктөө иштери уюштурулат. Менин күнүмдүк жумушум график боюнча жүрөт. Эртең менен жумушка келип, план менен таанышып, маалыматтарды текшерем. Коопсуздук биздин башкы артыкчылыктарыбыз. Ар бир кызматкер атайын нускама алат. Ага коргоочу каражаттар берилет. Порт аймагында тартип катуу сакталат. Порт аймагында тартип катуу сакталат. Курык портунда негизинен 2 өндүрүштүк багыт иштейт. Биринчиси темир жол аркылуу ташылган жүктөр. Бул багыт порттун жүк жүгүртүүсүнүн негизги бөлүгүн түзөт. Логистика тармагында негизги эреже бар. Жүктүн баасынан логистикага кеткен чыгым 30%дан ашпашы керек. Көпчүлүк казакстандык жүктөр үчүн контейнерлерге кайра жүктөө ар дайым эле экономикалык жактан пайдалуу боло бербейт. Контейнерлердин салмактык чеги бар. Ал эми эски вагондор 60 тоннага чейин жүк ташый алат. Ошондуктан биз түшүнөбүз, Казакстандын жалпы жүк өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн бар болгон темир жол фондун эске алуу менен жүктү эң чоң салмак менен акыркы чекке курукка чейин жеткирүү зарыл. Курык порту аркылуу негизинен казакстандык продукция экспорттолот. Башкача айтканда, бул порт улуттук экспортту өнүктүрүүгө түрткү берген негизги транзиттик зона. Курыктын экинчи өндүрүштүк багыты бул автоунаалар менен ташылган жүктөр. Бул өтө динамикалуу өнүгүп жаткан рынок. Курык порту акыркы 5 жылда жүк ташуу көлөмүн 5 эсеге көбөйттү. Буга чейин 6 миң транспорт болсо, бүгүнкү күндө 28 миңге жетти. Бул рынок мындан ары да тездик менен өсөт деп ишенебиз. Биз да өз тараптан кызматты мүмкүн болушунча ыңгайлуу кылып түзүп жатабыз. Порттогу инфраструктура бир терезе принцибине ылайык курулган. Бул Каспий аймагында өзгөчө тажрыйба. Бүгүн Курык порту дүйнөдөгү уникалдуу Landlord порт концепциясы боюнча өнүгүүдө. Бул система боюнча порт администрациясы кире бериш каналдарга жана деңиз жолунун акваториясына жооп берет. Ал эми жанаша жайгашкан жерлерде жеке объектилер жайгашкан. Бул концепциянын алкагында мамлекет менен жеке сектор өнөктөштүктө кошумча терминалдарды куруу боюнча активдүү иш алып барууда. Алдыңғы жылы 1 миллион қуатты бар бидай тасымалдау терминалы салынды. Сондықтан бүгінгі күні онда бидай да тасымалдануда. Өткөн жылы буудай ташуу үчүн 1 миллион тонна кубаттуулуктагы терминал курулган. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жерде буудайды ташуу иштери да жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары мурда айтылгандай контейнердик терминал куруу пландалууда. Жалпы жүк өткөрүү кубаттуулугун 10 миллион тоннага жеткирүү каралууда. Азыркы учурда Курык портунун кубаттуулугу 6 миллион тоннаны түзөт. Ал эми келечекте бул көрсөткүч 16 миллион тоннага чейин өсөт деп күтүлүүдө. Порттун түбүн тереңдетүү иштери 2024-жылы аяктайт жана анын тереңдиги 8 метрге жетет. Порт бардык заманбап стандарттарга жооп берет. Анын ичинде транспорт жана инфраструктура базасы бар. Мындан тышкары ал жашыл порт катары таанылган. Инфракурулумдук стандарттарга сай жасыл порт болуп саналады. Азыркы учурда Курукта казакстандык кемелердин саны көп эмес. Өлкө бул маселени чечүү боюнча активдүү иш алып барууда.
Деңиз флотын 2 есеге арттыру жоспары бар. Деңиз флотун 2 эсеге көбөйтүү пландары бар. Бүгүнкү күндө Казакстандык флотто 17 кеме бар. Жана бул көрсөткүчтү 34кө жеткирүү пландалууда. Буга чейин белгиленгендей, комплекстүү пландын ишке ашырылышы 2028-жылы аяктайт. Быйыл 1 кеме ишке киргизилди. Жыл аягына чейин дагы 3 кеме пайдаланууга берилет. Иске косулду. Тагы жылдын соңуна дейин 3 кеме иске косамыз деп жоспарлаудамыз. Корык жөн гана порт эмес, бул Казакстандын дүйнөлүк экономикага интеграциясынын жана улуу жүйөк жолу боюнча сооданын кайра жанданышынын символу. Каспий тынч толкундарынын артында чоң кыймыл, ишеним жана чек арадан тышкары өнөктөштүк жашырылган. Убакыт өз нугунда агып жатканда, корык келечекке жол көрсөткөн так багыт бойдон калууда.